Айрымдыбол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Баймотов мындан 1 ай мурун Жалал Абад облусунун Кудуксай айылынын тургуну Радбек Чалгыновдун уулу катуу ооруп жатканын кабар алып, кайрымдуу элге кайрылышкан. Ата-эне өз баласы үчүн эмнеге гана барбайт? Мекенибизден доктурлар жардам бере албагандыктан чет өлкөгө алып баруу керек болгон. Ал эми биздин фонд жана Радбек Чалгыновдун айылдаштары биргеликте элден акча каражат чогултушту. Assalamu alaikum, hurmatlı mekенdeштер, hurmatlı туугандар. Барыңыздарга белгилүү болгондой, ушул 1,5 жашар Өмүрбек наристебиз ооруга чалдырып калганына байланыштуу барыңыздарга кабар бердик эле. Мынакей бүгүн ушул Жалал Абад областына караштуу Шамалсай шаарчасынын Кудуксай айылында өзүбүздүн ушу борбордук мечитибиздин алдында чогулуш кылып жатабыз. Өзүбүздүн адамдардын баардыгы келип, айылдын адамдары келип топтолуп атышат. Жастар баржаңар. Мына чоң айдыбызда чогулуш, мына башкача чогулуштан өзгөчө да. Мындай чогулуш болбой да койсун. Мындай айдыбызда эки өзүбүздүн жаран кадыш менен Мураттын. Мен Кудай берген дарт экен. Мен билбептим да буну. Мен рат билсем дагы аракет кылмак. Муну мен ойлоо намазды айткам, курбан айткам. Мен бу рат салак мага келип айтып, ака мен ушундай оорусам ооруп Бишкекке апарып жөнөкөй оорусам экен деп ойлоптум да мен. Мен бир сыйра кайтып кетем, мына Россиялык балдарга Алла разы болсун. Ушуга чейин мечитибизге, башка ишке бар жогуна жардам берип атат. Россиялык балдарга дагы суранабыз, дагы да жардам берип атат. Эми аякталар жардам берсе, биз эме кылсак, калган жолго, мечитке, базарларга чуркаса, Кудай калса бул акча топтолуп калат. Буну туугандар дагы бир жолу кайталап айтам, өтө чоң сумма, аны топтош да өтө кыйыныраак болот. Бирок аракет кылышыбыз керек, ынтымагыбыз керек. Ынтымак керек. Эми азыр сезон бүтүп калды иш. Кудайга шүгүр иш бүтүп калды, жыйынтер бүтүп калды. Ушу мал келип барып, эртең менен айдап койсун келсин күтүп аласың. Ошол эле да. Калганда чыгайлы, туугандар силерден дагы бир суранып кетем, чыгайлы. Алла разы болсун, Россиялык балдар карап турбайт. Булар дагы да жардам кылат. Калган биздин жамаат. Мынакей урматтуу туугандар, бүгүн ошол биздин Өмүрбек наристебиз тууралуу ушу Кудуксай айылынан адамдар келишип, өзүбүздүн жердештер, аталар, эжелер, апалар, үкалар келишип, баардыгы ушундай жакшы бир чогулуш болду. Кудай кааласа, ушу чогулушта баардыгыбыз жалпы аракет кылып, мечиттерге, жолдорго чыгып, ушул Өмүрбек наристебизге кеткен чыгымдарды, каражатты топтой турган болуп сүйлөштүк бүгүнкү күндө. Ошо менен бирге ушу Бишкектеги жардам берип жаткан бизге Азамат Баймотов кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга Аллах разы болсун туугандар. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Каттыраак. Мен балам Өмүрбек ушинтип эки көзү көрбөйт. Ушу Индияга барып операция кылганга чоң суммадагы каражат керек болот. Ушуга колуңардан келсе, ушу наристе үчүн жардам берсеңер, силерден сураныч. Рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга белгилүү болгондой, мынакей биз 4-5 күндөн бери барыңарга демилге көтөрүп кайрылып, ошол наристебиз Өмүрбектин өмүрүнө, келечеги үчүн күрөшүп жүрөбүз. Бизге эмне керек? Бизге жардам керек туугандар. Биз атасы мынакей 6 ай 7 айдан бери ушул оору менен күрөшүп ушул убакка келди. Болгон малыны сатты, участогуну сатты. Азыркы малда ушул баланы мындан бияка дагы дарылап кеткенге мүмкүнчүлүгү болбой атат туугандар. Ошого биз Бишкекке барып, Азамат Баймотовго жолугуп, видеоролик жасап, кыргыз элине, дүйнө жүзүндө бардык кыргыз элдерге кайрылуу жасадык эле. Ошонун натыйжасы менен Кудай кааласа биздин колубузга азыр 100 миңден ашык акча келди. Ал жерде Сургут шаарынан, Хантыман автономдук округунан, Кагалым шаарынан, мынакей Бишкектен бүт ушу колунан келген туугандар 14 рубль которгондор болду, 50 рубль которгондор болду. Мынакей колдорунан келген жардамдарын бизге берип атышат туугандар. Биз дагы мынакей бүгүн айылда айыл аксакалы Ибрай ака мынакей өзүбүздүн аталар, аксакалдар болуп чогулуш кылып, бүгүн демилге көтөрүп, жаш балдарыбыз менен сүйлөшүп, эртеңден баштап Кудай кааласа мечиттерге барабыз, Шамалсайга марафон өткөзөбүз. Ушундай жакшы бир иштерди сүйлөшүп, Кудай кааласа ошол иштин түбүнөн чыгайын деп атабыз. Ошого Байыртадан кыргыз элибиздин ынтымагы, бири-бирине болгон күйүмдүүлүгүн Жалал Абад облусунун Кудуксай айылынын эли далилдеди десек жаңылышпайбыз. Себеби жаш Өмүрбек мекендешибиздин ден соолугу үчүн көчө туруп акча каражат чогултуп беришти. жигиттер минтип бүгүн келип, бул жер кайер?
Кочкор атада турушат. Мынакей өзүбүздүн Эрадил укабыз ушул Өмүрбектин ден соолугуна байланыштуу турат. Бул жерде дагы өзүбүздүн дамылабыз Абдырашид Таксыр. Абдырашид Таксырга турат бул жерде. Ташкынга бар экен, ал жерде да башка акча сураган адамдар болгондуктан баары бул жерге келип турушат. Бул жерде баннерди асып турабыз. Assalomu alaykum, Abdurashid Takсыр, кандайсыз? Жакшысызбы? Кичине сүйлөп коюңуз. Бүгүн Кочкордон жолдо турабыз. Атакан баласы. Жакшы. Жакшы эле болуп атат жыйынтыктар. Бүгүн эмеге Нарака барабыз деп Ташкент жолуна бир аз аякта дагы бар экен бизге окшогон эки адам. Анан ошол жака барып бияка бир аз кечирээк келип калдык, жакшы эле. Алла разы болсун. Эки жака тең турсак болот да, Кудай кааласа. Алла разы болсун. Өмүрбек Чалгыновго деп жалпы кайрымдуу элден Сбербанк аркылуу 270 000 рубль, Элсөм аркылуу 22 000 сом түшкөн. Ал эми Кудуксай айылынын эли мал базарлардан, мечиттерден, Бишкек-Ош трассасынан акча каржы чогултушкан. Ошону менен жалпы сумма 12 800 АКШ долларын түзгөн. Чогулган акча каражат менен тез аран ичинде Индиянын борбору Нью-Дели шаарына Радбек Чалгыновдун уулун Кайрымдуу коомдук фонду менен биргеликте кызматташып келген Авазбек Халманбетов алып кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга белгилүү болгондой биз көптөн бери ушул демилге көтөрүп кыргыз элине кайрылып ушул Өмүрбек наристебиздин ден соолугуна деп кайрылуу жасап келип атабыз. Ошол кайрылууларыбыздын акыбети болуп мынакей бүгүн Манас аэропортунда турабыз. Индия өлкөсүнөн Нью-Дели шаарына жөнөп жатабыз. Биз эмне демекчибиз? Биз ушул бизге ар тараптан ушул жардам көрсөткөн кыргыз элине жана ошондой эле бизге биринчи жардамды берип өзүнүн сайтына чыгарып бизге көмөктөшкөн кайрымдуулук фонд досубуз Азамат Байматовго жана ошол Азамат Байматовдун коллективине ошондой эле Ош ТВда иштеген биздин инибиз Алтын Алжолууна ал дагы өзүнүн жардамын берип биз иштеткен сайттарга чыгарып бизди элге жарыялап беришти. Ошондой эле биздин өзүбүздүн ушул Кудуксай айылындагы баардык ушул жердештерибизге, айыл аксакалы Зибира акеге жана ошол жер аксакалдарга, жаштарыбызга, энелерибизге баардыгы колунан келген жардамдарын беришип, жолго чыгып, кандай ушул кыйынчылык болсо да, жамгырга да, суукка да карабастан бизге болгон жардамдарын беришти. Ошого биз терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ушул Индия өлкөсүнө барып, биздин чоң үмүтүбүз бар. Ушул буюрса ошо Өмүрбектин ден соолугуна аман эсен чыңдап келебиз деген максатта кетип жатабыз. Биз баарыбызга ыраазыбыз, баарыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат баарыңызга. Assalomu alaykum, hurmatli kırgız elim, hurmatli tuğanlıklar, ailedaşlar, siledeşler. Bunda Umurlu'ya kalkmanadan avaz cemeli götürüp, avaz bunlar güzel. Varmanlar, Fransız aydan, rahmat Allah'a olsun. Bunlar bir ayındağı, kocan ülkeler başlayan, uluqluğanlar, rahmatlarına Allah'a olsun. Boşluğdağı istegen Adıl Akjoluğuna, Azamat Baymatov Mevzu'daki inibizge rahmat Allah razı olsun. Şu kırgız elim, şu balabızga kömek көрсөткөн kırgız elime разычылык билдирем. Rahmat Allah razı olsun barыңызга. Индия жергесиндеги Кайрымдуу коомдук фондунун координатору Мухамбет Ахтар Тозубалов азыркы күнү өз кесибин мыкты билген адистерге алып барып текшертүүдө. Биз бүгүн Индия өлкөсүнө келдик, Нью-Дели шаарына ушул Өмүрбектин ден соолугу менен күрөшүп, биз ошого келип, бул жактан Мухамбет Ахтар, бул жактан врач докторубуз менен жолугуп, бүгүн ошо Өмүрбектин азыр лечениясына сүйлөштүк, азыр эмерте катышып турган болдук, айтты кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, жакшы үмүттөр бар экен. Ошого буюрса азыр ушул үмүткө катышып бүгүн эртең обследование кылып, буюрса жакшы бир жаңылыктарды кылабыз деген үмүттөбүз. Ошого баарыңыздарга рахмат. Ушу кайрымдуулук фонду жетекчиси Азамат Байматов жана ошонун коллективине
жана ошо өзүбүздүн кыргыз элине жана өзүнүн айылдагы баардык ушул жеке жердештерге, мекендештерге ырасында айтабыз. Биз бүгүн Индия шаарында өкмөтүн келип шүктүр таарынданып жатабыз. Рахмат баарыңыздарга. Салам, кыргызы, здравствуйте. Мы, как он уже есть, мы пришли, вот сначала есть, показали другу здесь, врачу Рончина, здесь это клиника, он хороший хирург, нейрохирург, пока он смотрел ребенок, мы все мы историю уточнили его, все сказали, потом теперь сначала же есть, мы будем иметь делать, и какое состояние или как есть, и потом он уточнит наш, и что надо делать, или как, или шунты, потому что есть, шунт пока живается есть, и не работает. Давление есть в голове. Со врачом тоже поговорил, ну, он как скажет, мы делаем, то есть МРТ надо показать. Хорошо? Вот Ронцина сам тоже объяснит это, как есть. बच्चे का जो जन्म से प्रॉब्लम है हाइड्रोकेफलस, उसका एमआरआई देखा अभी, उसमें शंट पड़ा हुआ है लेकिन अभी भी पानी का साइज कम नहीं हुआ है। इस बच्चे का उसके कारण आँख पे भी इफेक्ट आया है। हम लोगों को इसको कुछ अगर कर सकते हैं तो वो डिसीजन एमआरआई करने के बाद होगा। एमआरआई करना चाहिए और अगर एमआरआई में ऐसा लगा तो ऑप्शंस जो होगा उसमें या तो अंदर अंदर नया रास्ता इंडोस्कोपी से बनाना या दोबारा शंट करने का जरूरत होगा। Врач говорит сейчас, что все он смотрит, и томография тоже, вот же там недавно жили, он же это смотрел, и потом говорят, что это же болезнь есть, из рождения есть. Ну он шунт поставили, это тоже, ну там же есть давление, вода не ходит, давление также остается, от этого же есть эффекты дают, все телами и глаза тоже эффекты дают. Ну, от этого он хочет зайти, сначала мы МРТ делаем здесь, и потом какой-то будет помочь ему, мы будем делать это здесь. Ну, где-то через эндоскопию, если может быть, они будут открывать внутреннюю дорогу, оттуда же есть, вода все ушли. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. Тилек Айталиев Атайын Кайрымды бол YouTube каналы үчүн.